Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы жатуу спортунун сүйүүчүлөрү. Мына ошентип кыргыз журтчулугунда дагы Кыргызстан мамлекетибизде дагы жатуу майрамы, жатуу спорту биздин мамлекетибиздин борбор калабызда Бишкек шаарында тактап айтып кеткенде Дордой спорт комплексинде жатуу спорту боюнча эл аралык мелдешке назарыңыздарды бурмакчыбыз. 70 метр аралык улуу ушундай патриот агаларыбыз Табылды Эгембердиев агабыздын урматына, жаркын элесине арналган эл аралык турнирге назарыңыздарды бурабыз. Кызматыңыздарда мен Бакыт Табышев болмокчумун жана мынакей Кыргызстан курама командасы, мырзалар курама командасы жана Бангладеш мамлекетинин курама командаларынын ортосунда болгон айыгышкан беттешке назарыңыздарды бурабыз. Азыр болсо Кыргызстан мамлекетинин атынан Курсанов Улук Кыргыз Республикасынын чемпиону, эл аралык деңгээлдеги спорттун чебери азыр биринчи жебеси 5-тикке, экинчи жебеси 8-тикке тийген болсо, бул болсо Ширинов Алмаз агабыз ушундай азыр 7-тикке тиет. 7 ооба көп 10дон ашуун мамлекеттин өкүлдөрү келди. 10дон ашуун мамлекеттин өкүлдөрү чындыгында эл аралык турнир болду. Бангладеш мамлекети, Кувейт мамлекетинен, Таджикстан, Өзбекстан, Казакстан, Бириккен Араб Эмираттарынан, Грузиядан, ушундай эле Кувейт мамлекеттеринен дагы спортчулар келген. Алар мына ушинтип биздин мамлекетибиздеги эл аралык турнирге катышып жаткан учуру. Бул болсо биздин Осмоналиев Азим мерген мырзабыз азыр болсо 5-тикке тийип калды. Бул болсо командалык түрдө ар бири 2ден жебе жөнөтөт. Аралыгы 70 метр аралык. Жана мынакей Осмоналиев Азимдин экинчи жебеси азыр бутадан орун алат. Ал болсо дал 10дукка тиет дагы биздин курама командага 41 упай топтошту. Албетте бул кичине аздыгыраак кылат. Максималдуу упай 60 упай болгон болсо 41 упай дээрлик 19 упай жетишпей турат. Бул болсо Бангладеш курама командасынан Абдуллах Ал-Момун аттуу мырза. Абдуллах Ал-Момун экинчи жебеси, биринчи жебеси 5-тикке тийди, экинчи жебеси 10дуктун дал борборуна тийди. Абдан жакшы. Абдуллах Ал-Момундун атуусу экинчи жебеси абдан жакшы орундукка барып кадалды. Бул болсо МД Редван мырза Бангладеш мамлекетинин атынан келген, Бангладеш жатуу федерациясынын атынан чыгып жаткан МД Редван мырза. Ал дагы 2 жебени бутага жөнөтөт. Албетте бул спорттагы биздин мамлекетте популярдуулукка ээ болуп, ушул биздин спортчулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жаткан учуру. Бул деңгээлде өнүгүп андан ары сапарыбызды улаган болсок, албетте биздин бул спортто дагы Олимпиада жылдыздары чыгат деген терең ишеничибиз бар. Азыр болсо МД Редвандын экинчи жебеси 6-лыкка тийип калды. Бул болсо Тафазол Хусейн абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Бул турнирде көрсөтүп келе жатат. 9дукка тийди. Максималдуу упайлардын бири 9дук болуп эсептелет. Албетте 9дукка тийди. Тафазол Хусейн акыркы жебе биринчи сеттин Тафазол Хусейн аткаруусунда, ал дагы 9дук. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, 48-41 эсеби менен биринчи сет жыйынтыкталды дагы. Экинчи сет азыр башталмакчы. Экинчи сетте ким упай санынан артта келе жаткан болсо, албетте ошол курама команда баштайт. Бул учурда биздин курама команда Курсаналиев Улук топ башында келе жаткан биздин курама команда биринчилерден болуп баштамакчы. Негизинен бул рейтинг жагынан караганда биздин ушул эң көч башында Курсаналиев Улук, мынакей ушул мырза, Курсаналиев Улук мырза көч башында келет. Бардыгынан көп упай топтогон Курсаналиев Улук. Негизинен бул 3 адамдан
3 спортчудан турган курама команда болгондуктан бул жерде баардыгы бири бирине байланыштуу болот. Эгерде бири жакшы аткан болсо, мисалы үчүн мынакей Курсаналиев Улук азыр абдан максималдуу упайларды чогултуп берди. Командасына 19 упай. Бул өзүнө тиешелүү миссияны аткарды десек болот. Мынакей 9-10 максималдуу упайларды чогултуп берди. Бул Ширинов Алмаз агабыз. Албетте көптөн бери бул спорттун түрү менен машыгат. 5-тикке тийип калды, бирок ушундай турнирлерге келгенде, ушундай жоопкерчилик күч болуп келген кезде мынакей аркасынан дагы Заир машыктыргучу азыр айтып жатат, кичине өзүнүн акыл насаатын, кеп кеңешин айтып жаткан учуру 5-тикке тийип калды да, бул болсо такыр эле 2-ге тийип калды. Негизинен бул ушундай жоопкерчиликтүү турнир болгондуктан жана психологиялык туруктуулук, абдан маанилүү сабырдуулук дейбизби, айтор ушундай мынакей Ширинов Алмаз агабыз азыр 7 упай топтоп берди. Осмоналиев Азимдики дагы жакшы, 8 упай биринчи жебеси. Негизинен ушул ар бир команданын мүчөсүнө кечиресиздер, бир өзүнө керектүү миссия бар. Ошол миссияны аткарыш керек. 42 упай биринчи сетке караганда 1 упай көбүрөөк болду дагы. Азыр 42 упайды экинчи сетте биздин курама команда топтоп койду. Бул болсо Абдуллах Альмомун, Бангладеш мамлекетинин спортчу мерген мырзасы, азыр экинчи сеттин биринчи жебесин баштайт. Жетилик. Ар бир команданын мүчөсүндө, ар бир спортчуда өзүнө тиешелүү жоопкерчиликтүү бир миссия коюлган. Ошол миссияны аткарууга болгон аракеттерин жумшоо зарыл. Албетте бул 70 метр аралык классикалык Олимпиада оюндарына кирет. Албетте дүйнө жүзүндө жаатуу спорту азыр кайрадан жанданат дагы, жакшы ийгиликтерге жетип жаткан учуру. МД Редуан 8. Жети упай, 15 упай азыр өзүнүн курама командасына алып келип берди. МД Редуан. Тафазал Хусейн, албетте Тафазал Хусейндин бул мелдештерде жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет. Жетилик. Бул учурда да кичине жаан жабаткан болчу, жана күн чыгып, бирде кирип, бирде жаан жаап, ушундай спортчуларга кичине тоскоолдук жаратты. Бирок ага карабастан турнир жогорку деңгээлде өттү дагы. Келген коноктор Кыргыз мамлекетинин ушундай ажайып кооз тоолоруна суктанып, кооз жерлерибизге суктанып, мейман достугубузга суктанып кетишти. Экинчи сет дагы жыйынтыкталды. Эсеп 2-0. Бангладеш курама командасы дагы өтө жогорку деңгээлде атууларды жүргүзүп жатат десем жаңылыштык болуп калар. Анткени бул жерде максималдуу упайларды дагы көргөн жокпуз. Бирок Кыргызстан курама командасында дагы кичинекей мүчүлүштүктөр бар. Албетте ал мүчүлүштүктөрдү колдон келсе жоюуга аракет кылышат. Башкы машыктыруучу Кылычбек Нурманбетов мырза, Жаатуу федерациясы 9-дук. Мынакей Курсаналиев Улуктун азыр аткан жебелери максималдуу упайларды биздин курама команда үчүн чогултуп берип жатканы байкасак болот. Курсаналиев Улук учурда
Кыргыз медициналык академиясында илим алат, аспирантурага тапшырды деп уктук. Ошондой оор окуу жайды айкалыштырып, ушул спорттун түрүндө дагы ийгилик жаратып, эл аралык мелдештерге Кыргызстандын капчыгына медалдарды алып келип жаткандагы сыймыктанып айта жүрчү иш десек да болот. Бирге азыр тийип калды мынакей Ширинов Алмаз мырзанын жаасынын тууралоолору азыр туура эмес болуп жатабы, же өзүнүн ушундай психологиялык туруктуулугу десек болобу, же болбосо мынакей жетилик жакшы. Экинчи жебесе жетиликке орун алды, биринчи жебесе эмнегедир 8-дикке орун алып калды. Осмоналиев Азим келечекте көптү үмүттөндүргөн спортчу мырзабыз, албетте келечеги али алдыда. 9 болгону жаңы гана мектепте бүттү. Экинчи жебен эмнегедир кичине шашып жибербейди, жетиликке тийип калды. Биринчи сет, экинчи сеттен айырмаланып, азыр үчүнчү сетте 40 упай гана жоготуп калдык. Бангладештен келген мерген мырзалар Абдуллах Ал-Момун баштайт. 10-дукка тиет, абдан жакшы. Жети, 17 упай. 17 упай жакшы көрсөткүч. МД Редван НТ Спорт телеканалы Кыргыз Республикасынын Жаатуу Федерациясы тыгыз байланышып келет. Жана дүйнөлүк Жаатуу Федерациянын ортосундагы келишимдин негизинде биз сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр, жаатуу спортун ар дайым көрсөтүп, баяндап берип жүрөбүз. Албетте дүйнөлүк биринчиликтер дагы, дүйнөлүк кубоктор дагы орун алып жатат. Жакынкы араларда сиздердин назарыңыздарга дагы ушундай бир ири мелдештердин бирин сунуштайлы деп жатабыз. Бул спорт Кыргыз Республикасында дагы популярдуулукка ээ болуп, акырындан өнүгүп, өрдү карай акырындан көтөрүлүп бара жатат десек эч жаңылышпайм. Ага чейин Тафозол Хусейндин кезеги дагы келип калды дагы. Тафозол Хусейн 9-дук. Бул жерде бул 3-чү сетте дагы тилекке каршы Кыргызстан курама командасынын упайлары аз болуп калды дагы. Менин оюмча 6-0 эсебинде бир сетти жеңген болсо 2 упай албетте уткан командага 2 упай ыйгарылат. Ошо менен 48-40 упай, 8 упай артыкчылык менен Бангладеш курама командасы жеңишке жетет дагы. 6-0 эсебинде ушундай курама командалар ортосундагы, мырзалар арасындагы курама командалар ортосундагы мелдештин коло медалынын ээси Бангладеш курама командасы коло медалынын ээси болуп дайындалат. Бул беттештен кийин биринчи орун үчүн Бириккен Араб Эмираттары менен Кувейт мамлекетинин спортчулары кезигишмекчи. Албетте мынакей ар бир мамлекеттин өкүлдөрү барып бутадан жебелерди суурушат жана кайсыл жебе чындыгында кайсыл орундукка жайгашкандыгын аныкташат да. Мынакей азыр ортодогу калыс жеңүүчүнү атады. Ал болсо Бангладеш курама командасынын мерген мырзалары Абдуллах Ал-Момун, МД Редван жана Тафозол Хусейн болмокчу. Ал эми Курсаналиев Улук, Ширинов Алмаз, Осмоналиев Азимге биз келерки беттештерде дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бирок Курсаналиев Улуктун жеке көрсөткүчтөрү менен азыр дагы мындан соң мелдештерим болот. Ал мелдеште Курсаналиев Улуктун дагы жетишкендиктерин бирге байкайбыз, бирге көрөбүз, бирге жан үрөбүз. Андыктан НТ Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Биз болсо андан ары сапарыбызды улайбыз. Азыр болсо
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан 70 метр аралык классикалык жаа түрү жана командалар арасындагы финалдык беттешти назарыңыздарга сунуштайбыз. Бириккен Араб Эмираттары менен Кувейт мамлекетинин спортчулары азыр алтын байге үчүн мелдешмекчи, ат салышмакчы, күрөшмөкчү. Кимиси мыкты, кимиси чыныгы ушул араб мамлекеттеринин мергендери экенин азыр бири-бирине далилдешмекчи. Азыр ортодогу калыс кимдин биринчи баштарын көрсөтүп жатат. Биринчилерден болуп Бириккен Араб Эмираттарынын спортчулары баштамакчы. Даярданганга 10 секунд убакыт жана жебени бутага жөнөткөнгө баардыгы болуп 120 секунд убакыт берилет. Ар бирине бөлө келгенде ар бирине 20 секунд убакыттан каралган. Эгер 20 секундтун ичинде жебени жөнөтпөй көбүрөөк кармап койсоң, анда сен өнөктөштөрүңө кичине бут тоскондук кыласың да, алардын мейлегенине ушундай убакыт калбай калат. Ошол себептен 20 мүнөттүн ичинде, 20 секундтун ичинде жебени бутага жөнөтүш керек. Мынакей биринчи жебе Бириккен Араб Эмираттарынан келген Ахмед Али Алкедби. Али Алкедби биринчилерден болуп жебени бутага жөнөттү дагы, анысы 10-дуктан орун алган болсо, экинчи жебеси 6-лыктан орун алып калды. Андан кийин келишкен бир туугандар, бул болсо Ахмед Алькаби. Ахмед Алькабиники 9-дуктан орун алды. Абдан жакшы. Ахмед Алькабинин экинчи жебеси. Ал болсо мынакей 5 менен 6-лыктын ортосуна тийди. Чийинге тийген болсо анда ал 6-лык деп эсептелинет дагы. Ошентип таблого 6 упай жазылды. Бул болсо Ахмед Алькабинин агасы Халифа Алькаби. Ал болсо тийбей калды. Тилекке каршы 1 упайга дагы тийбей калды. Эмнегедир туура эмес жөнөтүп алды. Албетте бул кичинекей мүчүлүштүк. Азыр болсо башкача мээлейт дагы, башкача ыкма менен жебени бутаны көздөй жөнөтөт. Ошондо анысы барып туруп 9-дукка кадалат. Абдан жакшы. Абдан жакшы. 40 упай. 40 упай. Кувейт мамлекеттеринин спортчулары азыр баштайт. Биринчилерден болуп Кувейт мамлекетинин атынан келген тажрыйбалуу мырза Абдуллах Аль-Хараби. Абдуллах Аль-Хараби азыр өзүнүн жебелерин бутага жөнөтөт. Албетте жаны абдан жакшы. Абдан жакшы. 10-дуктун борборуна атты. Абдуллах Аль-Хараби. Абдуллах Аль-Харабинин экинчи жебеси 8 упай, 18 упай. Жакшы атуулар. Бул болсо Кувейт мамлекетинин жатуу федерациясынын атынан чыгып жүргөн Файзел Аль-Рашиди мырза. 9-дук. Жакшы. 9-дук, 2-9-дук абдан жакшы. Файзел Аль-Рашиди абдан жакшы упайларды топтоп берди. Абдулла Таханын кезеги келди дагы. Абдулла Таха Кувейт мамлекетинин мерген мырзасы Абдуллах Таха 10-дукка атат. Абдан жакшы. Абдулла Таха биринчи сеттин акыркы жебесин Абдулла Таха жөнөтөт дагы. Ошо менен биринчи сет жыйынтыкталат. Менин оюмча биринчи сетти Кувейт мамлекетинин спортчулары
9 ондуктары менен алып кетет да, дээрлик 15 упай артыкчылык менен Кувейт мамлекети биринчи сетте өз карамагына багындырат. Өз капчыгына 2 упай салды дагы 2-0 эсебинде биринчи сет жыйынтыкталды. Албетте экинчи сетте Бириккен Араб Эмираттары башташат. Кимиси артта келе жаткан болсо, ошол мамлекеттин спортчулары биринчилерден болуп баштайт. Мынакей уюштуруучулар тарабынан ар бир жебелер кайрадан спортчуларга алып келинип берилет, бирок ар бир спортчунун саадагында ондон кем эмес жебелер болушу шарт. Экинчи сет башталды. Биринчилерден болуп албетте Бириккен Араб Эмираттарынын спортчусу Али Аль-Кедби баштамакчы. Мынакей урматтуу эле көрүүчүлөр, Али Аль-Кедби 2 жебени бутаны көздөй жөнөттү. 2 жебеси биринчиси 6-лыкка тийген болсо, экинчиси 5-ликке тийип калды. Абул болсо Ахмед Аль-Каби 9-лукка атты. Өзүнүн жаш курагына карабастан абдан мыкты ушундай көрсөткүч жаратып жаткан учуру. Ой. Экинчи жебеси абдан башка жака жайгашып калды. 4-түккө жайгашты Ахмед Аль-Каби. Бул болсо Халифа Аль-Каби. Ахмед Аль-Кабинин агасы Халифа Аль-Каби 8-ликке тиет. Абдан жакшы. Жана экинчи сеттин акыркы жебесин Халифа Аль-Каби жөнөтөт дагы. Кувейт курама командасынын көч башына кирген Абдуллах Аль-Хараби өзүнүн жебелерин бутаны көздөй жөнөтмөкчү. 4-түккө тип 36. Биринчи сетке караганда Бириккен Араб Эмираттары дагы экинчи сетте абдан начар жыйынтыкташты. 2-4-түк бар, 1-5-лик бар. Албетте бул уламдан улам тажрыйбанын негизинде келип чыкчу нерсе. Абдуллах Аль-Хараби 9-лук. Көп машыгуулардын негизинде ошол 9-лук 10-лукка тиүү көп машыгуулардын натыйжасында, көп эмгектин аркасында турарын бардыгы билет. Жана ушул жааны тартып ушул учурда колго 30-35 килограмм көтөрүп тургандай күч келерин айта кетсек туура болот. 9-лук 7-ликте бутага жөнөткөн Абдуллах Аль-Хараби, бул болсо Файзел Аль-Рашиди 6-лыкка тийип калды. Эмнегедир экинчи сетте дагы Кувейт мамлекетинин спортчулары бошоно түшкөн сыяктуу көрүнөт. Экинчи жебеси Файзел Аль-Рашидинин, ал болсо 8-ликке тиет дагы. Кезек Абдулла Тахага келет. Мен оюмча 10-лук 9 менен 10-луктун ортосундагы чийинге тийди. Ал 10-лук болуп эсептелет дагы. Абдулла Таханын экинчи сеттеги акыркы жебеси 9-лукка тиет. 49 упай, 13 упай артыкчылык менен экинчи сетте дагы Кувейт курама командасынын спортчулары ийгиликтүү болуп чыга келишти. Кувейт Бириккен Араб Эмираттары эсеп 4-0.
Бириккен Араб Эмираттарынын спортчулары биринчилерден болуп баштайт. Кайрадан Али Аль-Кетби, андан кийин Ахмед Аль-Кааби, Халифа Аль-Каабилер мүмкүн ушул 3-сетте жакшы жебелерди, татыктуу, пайдалуу жебелерди жөнөтүшөт дагы. Эсеп санын кыскартып 4-2 болуп кетмекчи. Ошондой жыйынтыктар орун алабы, орун албайбы бирге байкайбыз. Ондукка тийген Али Аль-Кетби Азамат. Тогуздук 2 максималдуу упайлар абдан жакшы. Али Аль-Кетби, Ахмед Аль-Кааби. Жетилик. Ахмед Аль-Каабинин мүмкүн бул турнирдеги акыркы жебеси дагы болуп калышы мүмкүн. Ахмед Аль-Кааби жетиликке тиет, 2 жетилик. Халифа Аль-Кааби, тогуз. Акыркы жебе жана ал алтылыкка барып тийди дагы. 47 упайды Бириккен Араб Эмираттары өз капчыгына салды. 3-сетте Кувейт курама командасы үчүн жаңыдан гана башталды. Ал баштоолорду Абдуллах Аль-Хараби жетилик менен баштады. Абдуллах Аль-Хараби тогуздук. Файзел Аль-Рашиди, сегиз. Файзел Аль-Рашиди 8 упай. Бардык маселени Абдулла Таха чечмекчи. Өзүнүн жакшы атууларын жүргүзгөн болсо да албетте бул 3-сетте дагы жеңүүчү болуп табылышат дагы. Эч кандай кыйынчылыксыз эле финалдык беттештерди өткөндөй болуп калтырат. 9-га 9 50-47 упай 3 упай артыкчылык менен 3-сетте көп интриганы жаратпастан Кувейт курама командасы дагы Бириккен Араб Эмираттарын 6-0 эсебинде 3 сетте тең жеңип алышты дагы. 6-0 эсеби менен бул беттеш жыйынтыкталды. Расмий жеңүүчүнү аныктайбыз. 6-0 эсеби. Курама командасы мынакей Кувейт курама командасы жеңүүчү болуп тапты. Биз чын жүрөктөн Кувейт курама командасын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Абдуллах Аль-Хараби, Файзел Аль-Рашиди, Абдулла Таханы келерки эл аралык турнирлерде дагы көрсөк терең кубанабыз, ыраазычылык билдиребиз. Араб Эмираттарынын спортчулары болсо экинчи орунду камсыздай алышты. Ахмед
Аликаби, Халифа Аликаби жана Али Аль-Кедби Бириккен Араб Эмираттардан келген спортчулар. Жеке кездешүү айымдар арасындагы коло медал үчүн болгон беттешке кезек келип жетти. Биздин мамлекетибиздин намысын коргогон Айтурган Маматкулова жана Тажикстан мамлекетинен келген Фируза Зубайдова айым бет келишмекчи. Мынакей Фируза Зубайдова айымыбыз 45-50 жашка чамалап калган болсо, Айтурган Маматкуловубуз мынакей колледждердин биринде билим алат. Айтурган Маматкулова Кыргыз Республикасынын чемпиону болуп аталат жана көптөгөн эл аралык мелдештерде дагы жеңүүчү аталып келген. Айтурган Маматкулова азыр Кыргыз Республикасынын Жатуу Федерациясынын атынан чыгып, Кыргыз мамлекетинин желегин, намысын коргоп турган чагы. Бул болсо Тажикстан мамлекетинен келген мерген айым Фируза Зубайдова азырынча бир упай артыкчылык менен алдыда келе жаткан биздин мерген кызыбыз Айтурган Маматкулова экинчи жебени бутаны көздөй жөнөтөт. Анысы жетилик болуп калды. Тогуз тең азырынча бир упай артыкчылык Тажикстан курама командасында. Кечиресиз, Тажикстан курама командасынын ушундай мерген айымы Фируза Зубайдова Фируза айымдын жетиликке барып кадалды. 16-22 упай жана 22 упай артыкчылык менен биринчи сетте Тажикстан курама командасынын мерген айымы Зубайдова Фируза эжебиз азыр биринчи сетте жеңүүчү аталды дагы. Эсеп саны 2-0 айланды. Айтурган Маматкулова экинчи сетте алып баруучулар дагы азыр бир сыйрадан ошо Айтурган Маматкулова дем күч берип өтүштү. Кыргыз жергесинде өтүп жатканда албетте колдоп коштогондор көп болуш керек. Жана ошондой эле Кыргыз жергесинде өтүп жатканда, өзүңдүн мамлекетиңде, өзүңдүн шаарыңда мелдеш өтүп жатканда албетте жоопкерчилик абдан жогорку деңгээлде болот дагы. Ушул психологиялык жактан туруктуулукту дагы, баланстуулукту кармап сактап калуу дагы кыйынчылыкты туудурат. Албетте бир жагынан утуш керек, бир жагынан оппонентиң тажрыйбалуу болгон болсо, экинчи жагынан ушунчалык бир көп жоопкерчиликти мойнуңа алып алган болсоң, анда албетте жакшы атууларды жүргүзүп, ушул бутадагы максималдуу упайларга жебелериңден жөнөткөнгө болгон аракетиңди жумшайбыз. Айтурган Маматкулова ондукка тиет, абдан жакшы. 8-10, 18. Азыр болсо Зубайдова Фируза айым экинчи жебени жөнөтөт. Экинчи жебеси барып 6-га ойын алат дагы. Экинчи сеттеги акыркы жебелерде эки спортчу айым азыр бутаны көздөй жөнөтөт дагы. Экинчи сетте абдан жакшы. Абдан жакшы. 8-9-10.
5-6-7 деп койсо деле жарашат Фируза Зубайдовага. Ал болсо 8-дикке тиет дагы. Упай сандары албетте биздин курама команданын мерген айыма Маматкулова Айтургандыкы 27 упай болсо, Зубайдова Фирузаныкы 19 упай болот да. Эсеп сандары 2-2ге өзгөрөт. Зубайдова Фируза эле биздин Тико Подкаридзе Грузия мамлекетинин өкүлдөрү даярданып турушмакчы финалдык беттеш. мынакей алып баруучу дагы мындан кийинки беттеште бизге айтып өттү. Алар болсо Айсел Шарбекова жана Грузия мамлекетинен келген Тико Подкарадзе айымдын финалдык беттеште бет келишерин бизге айтып өттү. Ал эми болсо экинчи сетте биздин намысыбызды коргоп жаткан Айтурган Маматкулова эсеп сандарын теңеди дагы. Эсепти 2-2ге айлантты. Азыр үчүнчү сетте биринчилерден болуп Зубайдова Фируза баштайт жана ал өзүнүн 10 секунддук даярдануу убактысы эки спортчуга тең жана 20 секунд убакытты таблодон көрүп жатышат. 20 секунд убакыт каралган. Бир жебени бутага жөнөткөнгө, эгерде ошол 20 секунд ичинде жебеңди бутага жөнөтө албай калган болсоң, анда максималдуу упайларыңдын бирин алып койгонго калыстардын толук укугу бар. А максималдуу упай болсо бул 10 упай болуп саналат. Азыркы учурда 8-дикке тийди. Зубайдова Фируза Айтурган Маматкулова 9-дук менен жооп кайтарат да. Кайрадан Зубайдова Фируза 8-дик. Сегиздикке тийди. Айтурган айым 9-8. Үчүнчү сет. Жетиликке тийип калды. Üçüncü setin akıcısı Mamatkulova Ayturgan. Жетиликке тийип калды. Мындан жетиликке тийген эле 8 деди. Албетте 9-8 бул болсо 16, 25 упай, 23 упай. 2 упай артыкчылык менен Маматкулова Айтурган биздин мерген айымыбыз 3-чү сетти да жеңди. Эсеп 4-2. Азыр алдыда дагы бир сет бар. Эгерде ал учурда Айтурган Маматкулова дагы жакшы жебелерди жөнөтүп, жакшы орунуктарга жебелер жөнөткөн болсо, анда 6-2 эсеби менен жеңишке жетет. Бирок ошондой көзүрмөндөр орун албайбы, аны бирге байкайбыз. Биринчилерден болуп Зубайдова Фируза биринчилерден болуп баштайт. Ал эми Айтурган Маматкулова болсо экинчилерден болуп атат дагы. Азыр убакытты күтүп жаткан учуру Зубайдова Фируза биринчи жебелер. 4-чү сет. Сегиздикке тийди. Тогуздук абдан жакшы. 9-8. Todos упай. Azon болот азыр. Сегиздик. 8-9.
бири-биринен кем калышпай азыр атып жаткан учуру. Зубайдова Фируза албетте жаш курагынан дагы, тажрыйбасынан дагы биздин спортчунун алдагайда бир топ тажрыйбасы бар. Биз болсо Маматкулов Айтурган. Ой-ой-ой. Алтылга зип калды, ошо менен эсеп 4-4 айланды. Эсеп 4-4 алдыда чечүүчү раунд, чечүүчү сет азыр башталмакчы. Чечүүчү сет, урматтуу эле көрүүчүлөр, эсеп сандары 4-4. Айымдар арасындагы жекеме-жеке кездешүүдөгү коло медал үчүн болгон беттеш. Маматкулов Айтурган биздин мамлекетибиздин намысын коргойт. Жана Тажикстан мамлекетинен келген тажрыйбалуу Фируза Зубайдова 9-дукка тийди. Абдан жакшы. Айтурган Маматкулова, Зубайдова Фируза. Жетилик бул албетте ооба, жетиликке тийди. Негизинен 9-дуктардан жазбай атып койсо деле жетиштүү болот. Бул 9-дук, ооба, 9 менен 8-диктин ортосуна чектөөчү чийинге тийди. Ал болсо 9-дук деп эсептелинет жана Зубайдова Фирузанын кезеги жетиликке тийди ал дагы. Кечиресиздер, 10-дукка биринчи жебеси жетилик болсо, экинчиси 10-дук болду. Маматкулов Айтургандын бул беттештеги акыркы жебеси ал 10-дук, 3-9-дук, 27 упай, абдан жакшы көрсөткүч. Айтурган Маматкуловго абдан жакшы көрсөткүч болду. Азыр болсо Зубайдова Фирузанын акыркы жебесин көрөбүз. Эмне алсын берет шаат эле. 7 упай, мынакей урматтуу эле көрүүчүлөр, Айтурган Маматкулова ушундай кыл чайнашкан беттеште 3-чү орунду багындырды дагы. Мынакей ушундай жагымдуу маанайда, жагымдуу жылуу мамиледе Фируза Зубайдова Тажикстан курама командасынын атынан чыккан, Тажикстан мамлекетинин Жатуу федерациясынын атынан келген Зубайдова Фируза айымга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ошончодон бери келип ушул турнирге катышып берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо сапарыбызды андан ары улайбыз. Азыр болсо алтын медал үчүн болгон беттеште Асель Шарбекова жана Цико Буткарадзе айым кездешмекчи. Айтурган Маматкулованы бул жакшы көрсөткүчү менен, бул жакшы жаатуулары менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул болсо Асель Шарбекова, мынакей урматтуу мекендештер, Кыргызстан мамлекетинин спортчу айымы, ак кийимчен, ак жоолукчан. Анын жанында болсо Цико Буткарадзе, Грузия мамлекетинин спортчусу. Шарбекова Асель Кыргыз Республикасынын абсолюттук чемпиону, эл аралык деңгээлдеги спорттун чебери. Азыр болсо алтын медал үчүн болгон беттеш Патриот агабыз Шоро мамлекетинин, Шоро брендинин ээси, Супара этно комплексинин негиздөөчүсү, Супара Чуңкурчак. Ушундай абдан маанилүү брендтин ээси биздин Патриот агабыз Табылды Эгембердиев агабыздын жаркын элесине арналган турнирдеги айымдар арасындагы финалдык беттеште азыр баштап отурабыз. Кыргызстан
мамлекеттин атынан Асель Шербекова айым азыр 10-дуктан баштады. Абдан жакшы, абдан жакшы, абдан жакшы. Цико Путкарадзе. Жетилик. Тоғыз. Жакшы. Грузиялык айым. Албетте азыр кичине жаанын тууралоолорун жүргүзөт дагы, жебени бутаны көздөй жөнөтөт. Анысы болсо 5-тиктен орун алды дагы 7-5. Албетте ар бир спортчунун аркасында ушундай машыктыруучусу бар жана өз күчүнө 10-дук. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Биринчи сет биздин спортчубуз Асель Шарбекованын капчыгында деп эртеле айта берсек болот. Анткени 7-лик бар, 5-лик бар. 8 упай, 7-8-5. Албетте биринчи сетте Кыргыз Республикасынын абсолюттук чемпиону, көптөгөн эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү Асель Шарбекова капчыгына 2 упай салды да дээрлик 9 упай артыкчылык менен биринчи сетти жыйынтыкталды. Абдан ишеничтүү түрдө жаатууларды жүргүзүп жатат биздин спортчу айымдар. Анчын биз аларга абдан ыраазычылык билдиребиз. Эсеп 2-0. Биринчи сеттин жыйынтыгында Асель Шарбекова 2 упай топтоду. Биринчи сетте Шарбекова Асель айымдын капчыгына 2 упай топтолду дагы. Экинчи сетти баштайбыз. Сетти Грузия мамлекетинин берген айымы Цико Путкарадзе баштамакчы. The second set is starting. The athlete from Georgia, Цико Путкарадзе. Kaç olasın mı? Her bir cihazı butaka jönөткөнгө 20 sekund убакыт берилет. Эгерде 20 секунддун убакыттын ичинде жөө бутаны көздөй жөнөбөй калса, анда максималдуу упайлар алынып калат. 2 упай топтоду. 2 points. Лайк азыр экинчи сетте Цико Путкарадзе баштагандагы 2-ликке тийип калганын өзүңүздөр байкадыңыздар. Асель Шарбекова ишеничтүү түрдө 9-дукка жебени жөнөтөт. Цико Путкарадзе 9. Абдан жакшы. Экинчи жебеси жакшы орундукка орун алды. Асель Шарбекова. Ондук абдан жакшы. 19 упай, 11 упайга каршы Цико Путкарадзедин экинчи 9-дугу 20 упай болду. 20 упай. Бизде болсо 19 упай. Азыр 5-тикке тийип койсо деле жетиштүү. Асель Шарбекова, бирок Асель Шарбекова андай кылбайт дагы. 10-дукка жебени жайгаштырып 29 упай, 30 упай. Бардыгы эң көп упай 30 упай деп эсептелинсе 29 упай топтоду дагы 29-20 эсеби менен. Асель айым экинчи сетти дагы өзүнүн капчыгына салды. Эсеп 4-0. Ооба. Эсеп 4-0. Асель Шарбекова эч кандай мүмкүнчүлүк бербей келет. Эсеп 4-0. Азыр болсо кайрадан Грузия курама командасынын атынан чыккан, Грузия мамлекетинин атынан чыккан, Грузия мамлекетинин Жаатуу федерациясынын атынан чыккан Цико Путкарадзе айым кайрадан жебелерди биринчилерден болуп бутага жөнөтөт. Цико Путкарадзе starts the third set. Тогуздук менен баштады. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Асель Шарбекова
көбүрөөк мээлегенде дагы кичине туура эмес кетип калган сыяктуу көрүндү. Асель Шарбекованын жебеси экинчи жебени Псико Путкарадзе айым жөнөтөт, ал жетиликке тийди. Мынакей 8 упай 8-7, 15 упай, 16 упайга каршы. Азырынча 1 упай артыкчылык бар. Мынакей абдан жакшы атты. 10-дуктун дал борборуна 19-26 упай менен Псико Путкарадзе алдыда келатат. Бизде 15 упай. 10дукка тийген күндө деле жетпей калдык дагы. Ошо менен 8 упай болуп калды дагы. 3-чү сетте Псико Путкарадзе мыкты болуп чыкты дагы. Өзүнүн жебелерин азыр кайрадан алып келүүсүн күтөт. Эсеп 4-2, 26-23 эсеби менен Псико Путкарадзе дагы деле артта келе жатат. 2 упайга дагы жетиши керек. Псико Путкарадзе кайрадан азыр 4-чү сетти биринчилерден болуп баштайт. 3-чү сетте Грузия мамлекетинен келген айым Псико Путкарадзе эсеп санын 2-ге кыскартылды дагы. Азыр болсо биринчилерден болуп Псико Путкарадзе албетте биринчилерден болуп баштайт, анткени ал упай саны жагынан артта келе жатканына байланыштуу. 9-дук Асель Шарбекова. Сегиз. Сегиз упай Псико Путкарадзе. 10дук керек бизге албетте. 10дуктар азыр абдан керек учуру. Асель Шарбековадан талап кылалы 10дуктарды, анткени биринчи, экинчи сетте 10дуктарга 8 упай, 16-17 упай, 1 упай артыкчылык Псико Путкарадзеде бар. Эгерде бул сетти Асель Шарбекова өтүп кеткен болсо, анда бардыгы бүтөт. 9-8, 9. Асель Шарбекованын 4-чү сеттеги акыркы жебеси 9-дукка тийди. 9-8-8, 9-8-9. 26-25 эсеби менен эсеп сандарын теңеп кетти. Грузиялык Псико Путкарадзе абдан мыкты көрсөткүчтү көрсөтүп келе жатат. урматтуу мекендеш болуңуз. Колдойбуз, коштойбуз. Asil ayım birincilerden başlayıp ушул сетте баардыгы бийиктик сет Asil ayım концентрат саламдары. Тогуздук абдан жакшы. Эсеп сандар 4-4, 9-дук Асель Шарбекованын бул 9-дугу абдан маанилүү. Псико Путкарадзе мынакей ушундай мүчүрүштүктөр болот. Ал болсо 5-дикке тийди. 4 упай азырынча артыкчылык бизде бар. Асель Шарбекованын акыркы сеттин экинчи жебеси жетиликке тиет. 16 упай. Экинчи жебе, акыркы сеттин экинчи жебеси. Асель эже деп азыр көрөрмандардын
кыйкырып колдоп коштоп турган көрүп жатабыз. 14 упай каршы 16 упайга каршы 14 упай, 2 упай артыкчылык дагы деле Асель Шарбековго бар. 10дук керек. Албетте 10дукка тийген болсо анда бул сеттин тагдыры чечилип калат. 8дикке тийди. Ошондо 16-24 упай. 24 упай Асель Шарбекованын капчыгында бар. Цико Путкарадзе 10дук эмес. 8дикке тийди. 8дикке тийди да ошого 17-23 упай. 1 упай артыкчылык менен Асель Шарбекова менин оюмча Расмий маалыматтар. жеңүүчү болуп аталат дагы. Ката турабы. Биринин оюнча. Цико Путкарадзени экинчи орду менен куттуктагыбыз келип жатат. Бирок расмий маалыматты дагы кичине бүтө турабы. And now we have to wait a little bit for the Мына results. расмий маалымат Шарбекова айтылдагы. Асель Шарбекова 24 упай топтоду. 22 упай, 2 упай артыкчылык менен Кыргызстан командасынын көч башында келген Асель Шарбекова айымды биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эл аралык турнирдин жеңүүчүсү аталды. Алтын байгенин ээси Асель Шарбекова. Цико Путкарадзен да Грузия мамлекетинен бери келип, бул турнирге конок болуп катышып, биздин айымдарга татыктуу таймаш көрсөткөнү үчүн Цико Путкарадзеге дагы ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо мырзалар арасындагы финалдык беттешке назарыңыздарды бурабыз. Алтын үчүн болгон беттеш урматтуу мекендештер Курсаналиев Улук жана Тафазол Хусейн Бангладеш мамлекетинин спортчу мырзасы жана Кыргызстан мамлекетибиздин спортчу мырзасы Курсаналиев Улук жана Тафазол Хусейн ортосундагы финалдык беттеш орун алмакчы. 3-чү орунду автоматтык түрдө Кувейт курама командасынын спортчусу Файзел Аль Рашиди ээлеп калды. Анткени анын атаандашы Казак мамлекетинен келген спортчу мырза тилекке каршы зарыл иштери чыгып калгандыктан өзүнүн мамлекетине кайтууга тийиш болгон. Дагы автоматтык түрдө 3-чү орунду Файзел Аль Рашиди ээлеп калган. Азыр болсо бул финалдык беттеш. Финалдык беттеште биздин мекендешибиз, татыктуу уулубуз, мерген мырзабыз Курсаналиев Улук жана Бангладештик Тафазол Хусейндин ортосундагы мелдеш башталмакчы. Улук мырза 19дук абдан жакшы. Биринчи жебеси 9дукка тийди. Курсаналиев Улук. Сегиз Тафазол Хусейн. 1 упай артыкчылык бизде бар. Курсаналиев Улук жөнүндө дагы кичине маалымат айтып берип өттүм. Кыргыз Республикасынын Жаату Федерациясында абдан мыкты көрсөткүчтөр көрсөтүп, эл аралык турнирлерге дагы катышып жүрөт. Медициналык Иса Акынбаев атындагы медициналык академиянын окуучусу, аспирантурага тапшырган. Окуу менен ушул спортту айкалыштырып, эки жакта тең жоопкерчиликтүү мамиле жасап, жакшы ийгиликтерге жеткен Кыргыздын келечектеги чыгаан мергендеринин бири бул Курсаналиев Улук мырза. 9-8, 8-10, 18-17 упай бар. Бул болсо жетиликпи? Жетилик. Жаатууларды албетте ар бир спортчу 2ден жааны алып келгенге укуктуу. 2ден жааны дагы колдонсо болот. Бир жааны жаасы тууралуулар болбой калган болсо же болбосо ушул аралыкта ушул шамалдын багытында
анча жакшы эмес болуп жаткан болсо анда экинчи жааны да колдонсо болот. Бирок азыр андай талап кылынган жок эки спортчуга тең. Мен оюнча биринчи сетте Тафазол Хусейн мырза, Бангладештик мырза өзүнүн капчыгына салды. Эсеп саны 2-0. Курсаналиев Улук чамдашы керек. Албетте экинчи орунга караганда үчүнчү орун даамдуураак деп дагы айтып келишет. Ошондуктан экинчи орун эмес, бизге өзүбүздүн жерибизде өтүп жаткандыгына байланыштуу бизге алтын медаль керек деп Курсаналиев Улуктан алтын медаль талап кылып, колдоп, коштоп туралы. Эсеп саны 2-0. Бангладеш курама командасынын өкүлү Мерген мырзасы Тафазол Хусейн алдыда келе жаткан учуру, бирок Курсаналиев Улукта дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. 9-дук. 9 points. Бангладештик Тафазол Хусейн. Тогуздук абдан жакшы атты. 9 points. Абдан көп мээлөөлөр. Натыйжалуу. Абдан жемиштүү мээлөө болуптур. Ондуктун борборуна атты. Азыр Улук мырза, Курсаналиев Улук Тафазол Хусейндин экинчи жебеси. 9-дук алдагы 18-19. Азырынча бир упай бизде артыкчылык бар. Чамдаш керек. Бирок ошол убакта психологиялык туруктуулук менен сабырдуулукту дагы сегиз 27 упай. Азыр 9-дук менен 10-дуктан бөлөгүнө аткан болсом да, бул сет биздин Мерген мырзабыздыкы болуп айтылат эле. Мынакей 5-тик. 5-тик болот дагы. Эсеп саны 19-27 упай жана 30 кечиресиздер 23 упай. 27 упайга 23 упай дерлик 5 упай артыкчылык менен экинчи сетте Курсаналиев Улук өз капчыгына салат дагы. Эсеп саны 2-2ге айланмакчы. Эсеп сандары 2-2. Бардын кайрадан жаңыдан башталды болду. The score is 2-2. It's a draw. The first start Bangladesh. Тафазол Хусейн. Тафазол Хусейн экинчи сетти уттуруп жибергенине байланыштуу биринчилерден болуп азыр жебени бутага жөнөтөт. Тафазол Хусейн Бангладештик 22 жаштагы мырза. Тафазол Хусейн алтылыкка тийди. 6 упай. 6 points. Тогуздук абдан жакшы. 9 points. 3 упай артыкчылык бар. Тафазол Хусейн 10 points. 10 упай. Тогуздук 9 points. жакшы. Тафазол Хусейндин 3-чү сеттеги 3-чү жебеси жетиликке тийди. 7 points.
Өлкө. Кайрадан 23 ұпай. Ушунда бизге да бир тогуздук керек. Албетте. Бир тогуздук болсо 3 тогуздук 3 девятки 27 ұпай болот дагы. Бул сетти дагы жетилик. 7, 18, 18, 18, 25 ұпай, 23 ұпай. Албетте бул сетти дагы Курсаналиев Улук мырза өз капчыгына салат. Жана эсеп 4-2-ге өзгөрүлмөкчү. Албетте бул спорт менен жылдан жылга кызыгуучулар көп болуп келет дагы. Мынакей таблодо 4-2 эсеби орун алды. 27-25 ұпай. Демек 3-чү жебеде тогуздукка орун алган. Албетте бул ракурстан анча жакшы көрүнө бербейт. 3-чү жебеде тогуздукка жайгашкандагы ошондо Кыргызстан курама командасы 27 ұпай топтогон болсо, Тафазол Хусейн 25 ұпай топтогон. Мүмкүн бул Тафазол Хусейн үчүн акыркы сеттагы болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн куткаруучу жилет катары бул сетте дагы эсеп санын теңеп калышы мүмкүн. Бирок биринчи жебеси 5-ке тийип калды. Курсаналиев Улук мен оюнчу ондук чийинге тийди. Ондук Тафазол Хусейн. Тафазол Хусейн 6-га тийди. Жакшы. Курсаналиев Улук 19 абдан жакшы. 9-дук 20 ұпай. Негизинен 2-ге тийип койсо дагы Курсаналиев Улукка жетиштүү болот, бирок Курсаналиев Улук кандай кылбайт дагы. 9-дукка тиет дагы, максималдуу 29 ұпайды топтоду. Ошондо 6-2 эсеби менен Курсаналиев Улук бул турнирдин чемпиону аталды. Биз аны чын жүрөктөн куттуктайбыз. Курсаналиев Улук Тафазол Хусейн, Бангладештик Тафазол Хусейнди айыгышкан беттеште жеңүүчү аталды дагы. Чемпион аталды. Алтын байгене биздин кыргыз мамлекетибиздин желеги бул спорттун түрүндө дагы бийикке желбиреп, биздики калган мамлекеттин желектеринен өйдөрөөк турганы биз үчүн сыймык. Желегибиз ар дайым желбиреп турсун жана биздин ушундай жаачыларыбыз кайсы гана спорттун түрү болбосун алдыда болуп жүрсүн деген тилегибизди айтабыз. Мынакей Курсаналиев Улукту дагы ушундай куттуктап, чын жүрөктөрүнөн куттуктап жатышат. Мен болсо ушу менен бүгүнкү болгон берүүбүздү жыйынтыктайбыз, урматтуу эле көрүүчүлөр. Кызматыңыздарда мен Бакыт Табышев болдум. Амандашкан чакта сак саламатта болуңуздар. Ар бир аткан жебеңер бутанын ондугунан орун алсын демекчимин дагы. Бул спорттун түрү менен машыгыңыздар. Бул спорттун түрүндө эч кандай салмак категория жана мынакей Зубайдова Фируза айым сыяктуу жаш курактагы чектелбейт, салмак категориядагы чектелбейт. Бул спорттун түрү менен машыгыңыздар жана ийгиликтерди жарата бериңиздер. The art